Урматтуу депутаттар, мен бүгүнкү көтөрө турган маселе менин атыма Алмаз Акунжанович строительдер кайрылып атат да. Булар айтат, мына ушу биздин цемент гипсокартондор боюнча маселелерди көтөрүп атышат. Жана цемент боюнча айтып кете турган болсок, именно ушу биздин Кыргызстандан чыгып аткан цементтин баасы Канттагы цемент заводунда 7000 сом экен да. Ал эми Арабанда 5600, Тараста 5500, Чымкентте 3950 сом дейт. Анан булар жолу менен санап берип атышат. Мына азыр мен бүгүн бир таластар боюнча айтып берейинчи. Мына таласка 26 тоннаны жеткириш үчүн 1 тоннасы 8813 сомдон айланып атат. Бул бир машина, бул рассыпной цемент. Анткени бизди машина менен запрет кылып койгон турбайбы, токтом чыгарып коюптур да. Ошол эрекини болсо вагон менен киргенге болот экен, машина менен болбойт экен. Ошол эрекини токтомду ат менен кылыш керек, Алмаз Акунжанович. Эми бул туура эмес да. Баягы биздин өзүбүздүн ишкерлер өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн мындай кылып атышат да. Булар ошону лоббировать этишип өздөрүнүн ат менен кылып атышат да. Бул өкмөт менен сүйлөшүп алыпчы. Ушуну биз жокко чыгарышыбыз керек. Мындай болбош керек. Эгер ошол жерден канчадан келе турган болсо, башка мамлекеттен, мисалы Казакстандан келеби, ошондон баасы ылдый болуш керек биздин эмебизчи. Бул элди камсыз кылыш керек да бизчи. Бааларын көрүп атасыздар да, потолок болуп атат баарычы. Анан айта турган болсок, мына гипсокартондор боюнча эле Өзбекстандан арзан келет экен дагы, бизге келгенде биздики болсо аны запрет кылып киргизбей атат да. Мына өзүнчө биздики эме токтом чыгарып алышкан да биякачы. Анан жанагы аккредитация деп ошол эмеден органга эме кылып текшеришет экен аны. Ана сертификат беришпейт экен. Шайкеш келбей атат, баасы, качествосы начар, муну киргизгенге болбойт депчи. Эми бул туура эмес. Эми алар деле алып келип аткандан кийин налог төлөп атышат да, налогунчу. Ана мен айтарым, мына ошол эрекини ат менен кылдырып, же болбосо сиз менен бир сүйлөшүп бир жыйналыш кылалычы. Минэкономдун министрин чакырып ушул жерден карайлычы. Вице премьерди да чакыралы бу жерге, ошол куратор ким болсочу, ошол боюнча бир талкууласак болбойт. Ишкерлердин баарын чакыралы ушул жерден бир жыйналыш кылып, мындай туура эмес булчу. Ар ким бу жерде 5 эле киши монополия болуп алды, ошо бешөөнүн кызыкчылыгы үчүн эмне Кыргызстан иштейби ошол үчүн. Бул туура эмес. Алмаз Акунжанович, ошону эске алып койсоңуздар, мен сиздерге айтам, анда ушул жерге бир чакырып бир жыйналыш кылалы, ошол боюнча талкуу кылалы. Рахмат.